Араван районунда акча опузалаган 2 адам кармалды. Бул туурасында Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Араван райондук ички иштер бөлүмүнө Юсупов айыл өкмөтүнүн 26 жаштагы тургунунун үйүнө 2 бейтааныш адам келип, аны белгисиз тарапка алып кетишкендиги туурасында маалымат түшкөн. Криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында 3 август күнү Араван районунда Кара Суу районунун тургундары колго түшүрүлгөн. Алар жабырлануучудан 10 000 сом акча талап кылып жатышкан жеринен кармалышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр 3 август күнү түнкү саат 2 чамасында жабырлануучунун үйүнө кирип, өздөрүн Крим чөйрөнүн өкүлдөрү катары тааныштырышкан. Алар жабырлануучуну бир нече жолу уруп, 50 000 сом талап кылышкан жана бычак менен сайып өлтүрүшөөрүн айтып коркутушкан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ресторан, кафе сыяктуу тейлөө жайларына карата салык саясатын өзгөртүүнү сунуш кылды. Ал мындай пикирин бүгүн мамлекеттик салык кызматында өткөн жыйында билдирди. Өкмөт башчы Кыргызстандагы 2145 ири бизнес бюджеттин 78% көтөрүп жаткандыгын, ал эми тейлөө тармагы патент менен иштеп келаткандыгын сындады. Абылгазиев учурда кээ бир ресторандардын тапкан кирешеси айрым ишканалардыкынан ашып түшөөрүн, бирок алар патент жана салыктык келишим менен гана иштеп, аз салык төлөп жаткандыгын кошумчалады. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев патент системасынан кетүү боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын, тиешелүү мыйзам долбоорлору өкмөткө жана парламентке сунушталарын билдирди. Дордой бир конушундагы кампадан кечээ чыккан өрт 14 сааттан кийин толугу менен өчүрүлдү. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрт бүгүн саат 14 чамасында толук өчүрүлгөн. Өрт туурасында билдирүү кечээ саат 8 чамасында түшүп, Дордой бир конушундагы номер 10 кампа күйүп жаткандыгы маалымдалган. Тилсиз жоо менен күрөшүүгө тазалык ишканасынын суу ташыган 5 автоунаасы тартылган. Мындан тышкары тез жардам кызматынын бир унаасы менен 40ка жакын милиционерлер колго алышкан. Алдын ала маалымат боюнча тилсиз жоо 1,5 миң чарчы метрди жалмаган. Өлкө аймагында бир сутка ичинде 45 өрт кырсыгы катталды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 17, Ысык Көл облусунда 5, Талас облусунда 3, Ош облусунда 3, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 2 өрт кырсыгы катталды. Өрттү өчүрүүгө жалпы 58 бөлүм тартылган. Аба ырайынын аптабы ысык болгондугуна байланыштуу Ош Бишкек каттамында оор жүк ташуучу унааларга коюлган чектөө өзгөчө көзөмөлгө алынууда. Бул туурасында Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиев билдирди. Анын айтымында эл аралык жолдун сапатын сактоо максаты көздөлүп жатат. Көзөмөл транспорт министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлүп жатат. Буга чейин 1-июндан 1-сентябрга чейин күндүн табы 28 градустан жогору болгондо эртең мененки саат 9-дан кечки саат 6-га чейин оор жүк ташуучу унаалардын каттамына чектөө киргизилгендиги айтылган.